Баарыңыздарга салам, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизде конокто Жазгүл Матраимова, кесиби боюнча гинеколог, эндокринолог. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз подкастка. Кош болдук. Жазгүл, көрөрмандар бир жыл мурун орусча подкаст жазганда кыргыз тилинде дагы жазгыла деп суранды эле. Мына буюрса ошону баштап отурабыз. Эми биздин көрөрмандарга өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Чоң рахмат. Сиздердин кызыгууңуздар үчүн чоң рахмат. Чакырганыңыз үчүн рахмат Эремек. Менин атым Жазгүл Матраимова. Көбүнчө фамилиямды колдонгонум үчүн атымды анан отчествону билбей калышат. Өзүм Баткен облусунда Кызыл Кия шаарында төрөлгөм 93-жылы. Анан мектепти бүтүп, ал жакта мектепти бүтүп, бул жака 10-жылы Славянский университетине лечебный факультетке киргем. Ал кезде башкача болчу, азыркындай ОРТ деле болчу эмес экен. ОРТ тапшырчубуз, бирок маңызы мынчалык эмес болчу. 10-жылы тапшырып, 16-жылы Славянскийди бүтүрүп, андан Славянскийдин өзүндө эле ординатураны бүтүргөм, акушерство гинекология боюнча. Андан кийинки жашоо ошо уланып келатат. 2 баланын энесимин жана бир хирургдун жубайымын. Сонун Жазгүл, ошол үй бүлөңүз жөнүндө дагы бир аздан кийин токтоло болобуз, бирок мага кызыктуу болгону гинекология тармагын кантип тандап калдыңыз, анан үй бүлө сизди кантип колдоду? Гинекология тарабыны 4-курста тандагам. Ошол былтыр тарткан подкастта да айтып берген болчубуз. Анын себеби чоң себеби болгону бир мугалимибиз, акушерство гинекологиядан берген мугалимибиз болгон. Ушул акушерствого бизге мага сүйүү жараткан. Ошол мугалим бул 2-роддомдогу менин мугалимим болгон Батма Жумабаевна. Андан сырткары кайненем дагы акушер-гинеколог. Анан аялдар менен иштеген жаат. Бул деген акушерство гинекология бул өзүнчө бир философия да. Бул оору жөнүндө гана эмес, бул аялдын көп жашоонун көп чектерини кабыл алган нерсе деп ойлойм. Ошондуктан акушерство гинекология аябай объемный болгон үчүн тандадым деп ойлойм. Анан акушерство гинекологиядан ординатура өтүп атканда дагы жок, бул менин кесибим эмес экен деген ой да келген жок. Ошондуктан жагып сүйүп, мындан жыл сайын жаман көрбөй, наоборот жакшы көрүп, сүйүүм күчөп аткан кези. Ошондуктан бул жаатында кетем деп ойлойм. Сонун Жазгүл, ошол гинекология тармагын тандаганыңызда мен билем, бул тармак өтө орус тилинде айтканда конкуренция көп. Анан гинекологдордун да бири-бирине болгон мамилеси бир аз салыштырмалуу, дарыгер катары айтайын, оорураак. Ошол сизге кыйынчылыктар болгон жокпу? Мындай жолуңуз жеңил эле болдубу? Айтып кетсеңиз. За больной задели, да? Ачык айта бериңиз. Мен ойлойм чындыкты билиш керек. Акушерство гинекологияга чын эле конкуренция көп. Бизде эгерде 60 окуучу бүтө турган болсо, анын 20 акушерствого барчу, эсиңизде. Андан 20 хирургия, калгандарга бир экөө эле болчу да. Бизде 20 ашык акушерство гинекология тапшырган ошол кезде. Бирок азыр ошолордун ичинен 2-3 эле иштейбиз. Эмнеге дегенде, сиз айткандай эле конкуренция күчтүү, выживание күчтүү. Бул жерде жашап, анан бул бири-бирибиз менен мамиле эле эмес, оорулууларга карагандагы кыйынчылыгы жөнүндө 2 адамга биз карап, 2 адам үчүн кооптуу болгонубуз үчүн дагы болушу мүмкүн деп ойлойм. Анан ординатура кезинде эле биз сутки через двое калышыбыз керек. Бизге ачык эле айтчу кафедрадагы эже агайлар, турмушка чыгам, балалуу болом, үй бүлөлүү болом десеңер, анда бизге келбей эле койгула деп эле айтылчу. Дискриминация күчтүү эле, азыр деле бар ал. Эркек балдарды болсо айтчу, двоечник, троечник болсоң деле келе бер акушерствого. Үйрөтүп коебуз. Операция кылышты, даже маймылга үйрөтсөк болот деп ошентип шылдыңдап, эми бул тамаша катары болчу. Бирок бул тамашанын туура жагы бул эркек кишилер жумушуну так аткарып, декретке чыкпайт, ПМС болбойт. Анан балдарымды карашым керек эле, садиктен алышым керек, тамак жасайм деген ойлор азыраак болуп, ошондуктан бул аябай коркунучтуу, кооптуу профессия болгон үчүн эркек кишилерди көбүрөөк чакырчу. Бул туура, ооба.
ошо анан гос структурада өткөн эмесмин. Менин бир профессор мугалимим айткандай, согушту өткөн эмесмин. Алар иштеген кезде тем более мынчалык азыркыдай возможность болгон эмес. Интернет, чат GPT, искусственный интеллект болгон эмес, УЗИ аппараттары мындай эмес. Анан исследование деле анча мынча болгон эмес да. Ошондуктан алар айтып коючу, биз көргөн согушту силер көрбөй эле койгула депчи. Кудайга шүгүр, ошолор ушунчалык коркутуптур. Мен госко барган жокмун. Ординатурамда частныйда өттү. Азырда өзүм частныйда иштеп жатам. Өзүмдү аябай аяганга аракет кылам. Нервный системам жука экенин билем башынан эле. Эгерде аябай көп кыйынчылыкты көрсөм, мен бул жумушта иштей албай калышымды дагы билем дагы. Ошого өзүмдү андан алысыраак алып жүргөнгө аракет кылам. Жакшы нерселерди белгилеп кеттиңиз. Кесибиңиз боюнча гинеколог, эндокринолог бул тармакты кээ бир айымдар билбеши мүмкүн. Мисалы, кайсыл ооруларды же кандай нерселерди алдын алуу максатында сиз консультацияларды бересиз? Гинеколог, эндокринолог бул биздин өлкөдө бир аз жаңы кесип десек да болот. Эмнеге дегенде, мурда бүт эле гормон бузулган оорулууларды общий гинеколог же акушер-гинеколог дарылап келген. Азыр деле андай учурлар бар. Бирок гинеколог, эндокринолог бул более глубоко деп айтсак болот. Ич тамырын билип, гормондорун кайсы нервный системадан башталат, каяктан башталганын биле турган нерсе. Биз азыр окуп жаткан жер бул Россия Федерациясынын агайларынан окуйбуз. Алар болсо айтат, ошолордун сөзүн мен айтайын мактангандай болбой. Это высшая каста гинекологии деп айтышат. Эмнеге дегенде, бул логикага, анан көп эле чукур чукур билим болуш керек да. Бул практиканы үйрөтсө болот деп айтабыз гинекологдорго. Именно ошол логиканы, теорияны, китеп окуганды, анан ошол ар бир пациенттин өзгөчөлүгүнө таң келтирип, ошого диагноз чыгарып дарылоо бул уже башкача. Бизде болсо университетте окуганда өзүңүз билесиз, агайлар жакшы хирург боло албасаң, врач эмессиң дегендей мамиле кылышчу. Туура. Бир таблеткадан 2 мал жазып коюп отурасыңар, ошол ишиңер деп. Бирок ал ойлор да болду. Биринчи 10 жыл мен ошентип кандай эле мен эми кеспей калайын, төрөт алышым керек, мен жакшы врач болушум керек деген ойлор да болду. Бирок 1-2 жыл эле болду өзүмө келип калганым. Ошол российский эмелерибиз, наставниктерибиз көп жардам берет бул учурда бизге. Алардын тарбиясы бир аз башкача болот, өзгөчөрөөк. Ошолор айтат, силер кылып аткан нерсени баары кыла албайт деп бизге дем күч берип турат. Алданып, ошентип ишенип иштеп атабыз, көрүсө. Ошондо азыркы күндө сиз кайсыл оорулар боюнча карайсыз? Ошол айтып кетсеңиз. Гинекология, эндокринология бул деген гормоналдык бузулуулар, семирүү аялдардын тукумсуздугу, анан үй бүлө тукумсуздугу боюнча, анан жаш кыздардын жеткинчек учурунда айызы келбей калып же жаман келип, ошондой гормоналдуу бузулганда биз карайбыз. Анан чоң улгайган аялдардын климакс болгон учурларында карайбыз. Климакс боюнча дагы айта турган сөздөр аябай көп. Бизде көңүл бурулбайт ал нерсе. Ал жөнүндө да Инстаграмда бир аз учун чыгарып айтып атам, аракет кылып, жеткирип, бул сөздөр жөнүндө айтыш керек. Анан мени сүйүндүргөн нерсе бул азыркы жаштар деле, жаш эместер деле медицинага кызыкканы көп. Аябай ушуну айтып берсеңиз деп сурангандар бар. Жанагы эмедей чөлдөй элестетем да, ушундай билим берсеңиз эле биз сиңирип алабыз дей тургандай элим сезилет. Ошондуктан кыргызчамды да жакшыраак кылып жеткирейин деген үмүт бар. Уже 1-2 жылдан бери сөз берем подписчиктериме, YouTube'га кыргызча чыгам деп. Бирок ошого мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошондуктан азыр жаш өспүрүм эмелерди алып, наставник болуп, өзүнчө окутуп, чогуу чыгайлы деген ойлорум бар. Сонун мен ойлойм, бул биринчи кадамдардын бирөөсү сиздин маалымат булактарга мындан ары да көбүрөөк бергени. Анан сиз жана тукумсуздук деп айтып кеттиңиз. Анан мен билишим боюнча сиз диагностика менен дагы алектенесиз да, баягы кольпоскопия, ВПЧ исследование боюнча дагы. Топ 3 суроолор боюнча сиз алектенген тармак кайсылар? Бул боюнда барлар, кош бойлууларды учетко алам. Эми жеке клиника болгон үчүн бизге жөнөкөй беременныйлар келбейт деп айтсам болот.
привычное невынашивание болушуп, аябай көп баласын жоготкондор, боюнда болбой атып болгондор экодон кийин келишет көбүнчөсү. Анан бул биринчиси, экинчиси ошол тукумсуздук эң часто боло турган. И үчүнчүсү бул общий гинекологический гормоналдуу бузулуулар, инфекциялар боюнча. Ошол инфекцияларга ошол кальпоскопия кирет. Рак шейки боюнча менин көз карашымдагы аябай кээде курчтуу да болушу мүмкүн. Эмнеге дегенде жаш болгонума карабай кээ бирки коллегаларыма катуу тийип коюшу мүмкүн сөздөрүм менен. Андай чырылар да болуп турат. Эмнеге күйгүзүп салдыңар, бунуку дисплазия болсо деп уруша кеткен учурлар болот. Ошондуктан шейка жактан дагы мен үчүн важно, да, можно сказать, чтобы аялдар көбүрөөк анан жакшы жашасын деп. Жакшы. Ошол сиз айтып кеттиңиз тукумсуздук боюнчачы. Мен билем бул номер 1 көйгөйлөрдүн бири болушу мүмкүн башка ооруларга салыштырмалуу. Ошол сизге келгенде көбүнчө маселе аял кишиде болобу же эркек кишиде? Эркек киши келеби сиз менен? Себеби мен билем бизде Кыргызстан мындай менталитет бар. Эгер балалуу боло албай жаткан болсо, аял күнөөлүү, эркек эмес деп айтышат да. Аябай өкүнүчтүүсү ушул 21 кылымда экөөбүз отуруп алып ошону ооба ошондой деп айтып атканыбыз аябай өкүнүчтүү. Эмнеге дегенде Google'га жазсаң деле искусственный интеллект, анан ар бир китепти, студенттин китебин алсаң 50% проблема аялда, 50% эркекте деп жазылып турат. Бирок 90-жылкыданга чейинки китептер болсо мүмкүн 35% эркекте, 50% аялда, анан 15% идиопатический деп койчу мурда. Бул идиопатический деген биз билбейбиз деген. Бирок 21 кылымда биз билбейбиз деген нерсе азайып келатат. Эми 1-2% болбосо эле. А так азыркы статистика боюнча 50% эркекте проблема, 50% аялда болуп атат. Ошол планирование беременности да карайм деп айтып кеттиңиз да. Ошол биздин көрүп аткан көрөрмандарга, болочок апаларга, балким кийинки балдарын пландап аткандарга ошол балдарды дени сак төрөш үчүн кандай изилдөөлөрдөн өтүш керек? Пландоо керек биринчи очередь. Турмушка чыгып эле болуп калыптыр же эмизип атып болуп калыптыр, ошолор чоң көйгөй жаратат. Эмнеге дегенде азыркы биздин жашап аткан мезгил башкача, өзгөчө болот. Эмнеге дегенде биздин жеген тамагыбыз башка, дем алган кислородубуз башка болуп атат. Анан баспайбыз, көп баспайбыз, спорт менен алектенбейбиз. Спорт менен алектениш керек десем, көбү айтат, мурда деле ата энебиз спорт менен алектенген эмес деп. Бирок мурда ата энебиз деген үйдөн базарга чейин пешком барып келишчү да, жөө басышып. Аз дегенде 20 000, 30 000 жасашып, үйдөгү оокатты да жасап, ошентип физическая нагрузка көбүрөөк болгондо, азыр бизде гиподинамия деген нерсе бар. Бул отурабыз, телефондо отурабыз, иште жумушта отурабыз, жумуштан чыгып алып машинага чейин 2 шаг, анан кайра дагы үйдө келип отурмай. Ошондо эркектерде да, аялдарда малый тазда кан жүгүртүшү аябай начар болот. Ошондон улам проблемалар көп башталат. Эң негизгиси ошол болушу мүмкүн. Жообуңузга чоң рахмат Жазгүл. Пландоодон кийин дагы бир маанилүү суроолордун бирөөсү гинекологияга консультацияга адамдардын, айымдардын баруусу. Кээде мен баягы интернет тармактарында окуп калам да, Threads'те, дагы башка жерлерде гинекологко барып урушуп кеттик, ой түшүнбөстүк болду депчи. Эмне үчүн мындай нерселер чыгат жана кантип гинекологко туура барыш керек? Бул деген мүмкүн аябай пациенти көп болгон гинекологдордуку болушу мүмкүн, же жумушунан чарчаган. Эмнеге дегенде гинекологдор деле адамдар, аял үйүндө көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ал сиз менен урушуп аткан кезде ал күйөөсүнүн башка жашоосун ойлоп аткан болушу мүмкүн, же балдарыны ойлоп аткан болушу мүмкүн. Гинекологдун деле үйдө күтүп аткан, ооруп аткан баласы бар болушу мүмкүн. Канча билем, өзүмдүн кесиптештеримдин балдары, аутизм балдары бар, ДЦП балдары бар. Ал жагыны биздин пациенттер көрбөйт да, келет, көрөт, врач индивидуальность деп ойлойт да, все, бул как картинка турат, ушул мага жооп бериш керек дейт. Ичиндеги сезимдер менен кызыкпайт. Анан ошого жараша, наверное, грубо будет звучать, ошого жараша мамиле алышат кээде. Ал дагы врач дагы аларды ойлоп атып, анын пациенттин көйгөйлөрүн көрбөй калат. Ал пациенттин үйүндө болуп аткан чыр чатак менен иши жок. Ичиндеги болуп аткан сезимдери менен иши жок.
эгерде ошол выделение менен келсе ошонусунан дары жазып берет, болду, ошону менен прием бүттү. Бирок 15-20 мүнөттүн ичинде врач дагы пациент дагы өздөрүнүн көйгөйлөрүн сыртта калтырып ошол жерде коммуникация күчтүү боло турган болсо, ал пациент врачка ишенип, врач ошол менен алек боло турган болсо, түбү башка болуп чыгат. Көп учурда эле например личный гигиена алган эмелери туура эмес болуп калышы мүмкүн. Эмесине жолдошуна болгон ишенич кетип калган учурда гормональный нарушение болушу мүмкүн. Бул эми психосоматика деп коебуз. Бул доказательный медицинада деле бар. Бул 100% психосоматика деген эмес, бирок анын 1-2% болот. Ошондо биздин дарылар менен пациенттин ишеничи менен психосоматика менен чогуу ошону кайра кайталанбашына аракет кылсак болот деп ойлойм. Бул жерде идеалдуу дагы бир кабыл алуу, бейтап өзүнүн даттанууларын алдын ала даярдап жазып келсе сизге, сиз сапаттуу консультация кылганга аракет кыласыз. Мисалы үчүн көп көйгөйлөр ошол даярданып келбегенден болуп чыгып атат да. Анан сиздин оюңузча бизде баягы дарыгерге баруу эрежеси же менталдык мындай сабаттуулугу билим жокпу, бул же барганга үйрөнүшкөн эмеспи, кантип ойлойсуз? Барганга үйрөнгөн эмеспиз. Эмнеге дегенде биздин апаларыбыз, аталарыбыз барган эмес. Бирдемке катуу оорубаса эле барылган эмес. Башка улуттар келгенде алардыкы ушундай сапаты күчтүүрөөк болот. Бизде эми кыйын заманда төрөлгөн экенбиз, ошондуктан азыр жаштар эми үйрөнүп келатат. Анан бизде скорость продвижения күчтүү, аябай биз мактап коеюн өзүбүздүн элибизди. Бир нерсени улавливать этип кетип, ишенип, түшүнүп кетиши аябай жеңил. Анан ошо даярданбай келгендери бар. Анан экинчи жагы бул орусча айтканда инфантилизм. Келип алып ушул доктор менин бүт проблемамды чечиш керек деп ойлойт да. Бир кабыл алууда. Ошо анан мен приемдо тамактануу жөнүндө сүйлөшөм, спорт жөнүндө сүйлөшөм, эмоция, психология жөнүндө сүйлөшөм, капачылык барбы, жумушуң стрессовыйбы деп сүйлөшөм. Бирок алар ошол биринчи бөлүмдү батыраак өтүп кетсе экен дейт да. Сен негизгисине кел, мага таблетка бер дегенге келишет, сыйкырдуу таблетка. Бирок сыйкырдуу таблетка болбойт. К счастью или к сожалению, да. Жанагы как и таблетка для похудения, как и таблетка от бесплодия. Ошондой эле эч кандай оорунун таблеткасы болбойт. Бул жашообуз өзү ушул жумуш. Эмени дарылоо үчүн дагы жумуш керек. Бир аз энергия сарптоо керек, акча сарптоо керек, убакыт сарптоо керек. Ошондо гана жыйынтык болот. Ошону түшүнүп келген аялда жыйынтык 100% болот деп ойлойм. Өзүнө көңүл буруу керек да. Абдан туура айтып атасыз. Мен өзүмдүн дагы бейтаптарыма азыр салыштырып окшош эле экен да баарычы. Анан үчүнчү көйгөй бул ВПЧ, рак шейки матки деген. Сиз көп консультацияларды кыласыз, баягы благотворительный дагы консультациялар кылып жүрөсүз да. Ошол рак шейки маткиден көбү баягы болуп калуудан коркот экен да, мен ооруп калбасам экен деп. Ошол бир мындай ыкма балким сиз азыр айтсаңыз, ошол нерсе сактап калышы мүмкүн. ВПЧны англисче айтканда HPV деп келет результаттары анализ. Бул вирус папилломы человека. Анын типтери аябай көп. Биз окуп жүргөн кезде 100-150 деп окучубуз. Азыр 200дөн ашык бүгүнкү күнгө. Мурда болсо 2 тип онкогенный, калгандары мындай низкийдечү. Азыркы учурда высокоонкогенныйлар аябай көп, наоборот, низкоонкогенныйлар аз. Көбүнчөсү онкологияга алып келет деген изилдөөлөр бар бүгүнкү учурда. Ошондуктан биздин өлкө, бул жерде да мактанып кетейин. Биздин өлкө быйыл 24-жылы прививка алып келген от вируса папилломы человека 11 жаштагы кыздарга, мектепте окуган кыздарга бекер жасалынат. Бул дүйнөлүк уровеньдеги прививка. ВПЧ прививкасы аябай кымбат деп эсептелинет. Насколько я знаю, около $100 турат бир прививкасы. Бирок бизде элибизде көп маалымат жок болгон үчүн коркушат. Тукумсуздук алып келип коет экен, тиги алып келип коет экен деп жасашпайт. Бирок кыздарына энергетик бергенден, жана вейптерди чеккенден карашпайт, отуруп алып телефондо чипсы жеп, ожирение болгонуна карашпайт, тамагына карашпайт, бирок прививка тукумсуздукка алып келет деп ишенип отурушат. Бул деле менин өлкөмдөгү аялдарды не обвиняю дегенде, бул да билбеген үчүн да мамлекет менин оюмча
достаточно эме информация алып келип туруп анан алып келген жок да, просто как снег на голову эле алып келип койду, мына жасагыла болду. Азыр 21-кылымда тоталитарный режим болбойт, азыр түшүндүрүш керек адамдарга эмне үчүн жасалып атат, кандай пайдасы бар, жасабаса эмне болот деген. Ошол прививка аябай керектүү прививка, бул онкологиядан 99% арыйт, бул аябай көп пайыз, медицина үчүн аябай чоң. 1% гана жатын моюнчанын онкологиясы бул башка причина болот, бирок 99% бул вирус папилломы человека, бул жыныстык катнаш менен гана жугат. Ошондуктан жаш кыздарга жасалат, жыныстык катнашка барганга чейин. Баргандан кийин деле жасаса болот. Бул дагы бир жаңылык, көбү билбейт экен. Буну жашап уже турмушка чыккандан кийин жасасам да болобу дешет, болот. Бул деген дисплазиядан сактайт. Аябай жакшы прививка, ошондуктан өзүм сатпайм, реклама эмес. Реклама эмес. Ошондуктан жасаган туура болот деп ойлойм. Эми сиздин жеке жашооңузга келсек, Жазгүл, ушунча билим алып, ушинтип азыркы күндө жакшы консультацияларды берип жүрөсүз. Жана билем, очередь сизге 1 ай, 2 ай алдың. Ушундай билим алуу үчүн кайсыл жерлерде стажировкаларды өттүңүз? Биринчи стажировкам случайность болгон. 21 жылы ковид кезинде, 2 жылы болуп калган ковидтин, өзүм катуу ооруп Стамбулга барып калдым. Стамбулга барып дарыланып жүргөнүмдө врачтар экөө тең врач экен деп экөөбүзгө аябай башкача мамиле кылышкан, жумшак мамиле кылышкан. Биз жолдошум экөөбүз ординатураны бүткөнүбүзгө 3 жыл эле болгон. 3 жыл эми биз үчүн билесиз, 3 күндөй эле мамиле кылып биякта ошондойго көнүп калганбыз. Алар болсо кайра улам ошондой чоң шаарда булар биздин коллега деп каяка кирбейли, УЗИге кирбесек бизди сопровождать этип атып. Анан мен үйгө барып келип дарыланганым үчүн силер убактыңарды кетирбегиле, стажировка өткүлө деп атат. Анан биздин акчабыз жетпесе керек, көп акча алып келген эмеспиз, дарылоого эле таап келгенбиз десек, бекер өтөсүңөр деген. Силер биз менен жүргүлө, көргүлө, күйөөм экөөбүз сүйлөшөбүз дагы. Булар бизди вербовать этип кетпесе экен. Анан күйөөм дагы формасын таап, башка форма таптык, беришти, формаларын да беришти. Ал хирургия жаатынан кирип операцияларга катташты, а мен гинекология жакта. Ошондо биринчи стажировкамда көзүм ачылган десем да болот. Эми бул Кудайымдын ырайымы болуш керек. Ушундай да наставник болот экен, ушундай агай болот экен, ушундай мамиле кылса болот экен деген. Адамдарга. Ооба. Коллегаларга ушундай мамиле кылса да болот экен деген ойлор келип, анан ал жактагы УЗИлерди көрүп, рентгендерди көрүп, аябай суктанып, анан жолдошум экөөбүз болду эми Турцияга барып иштейбиз деген ой менен кайтып келгенбиз. Сонун Жазгүл, аябай мындай мотивация берип атасыз ошо сөздөрүңүздөн. Анан мен билишим боюнча дарыгер сапаттуу жардам бериш үчүн башында дагы айтып кеттиңиз, бирөөлөргө сапаттуу консультация бериш үчүн өзү ден соолугу менен алектениш керек, үй бүлөсү менен жакшы мамиле кылганга аракет кылыш керек. Сиз ошол нерселерди аткарасызбы? Ооба, аракет кылам. 21 жылы айтып кеткенимдей өзүм катуу оорудум. Ошондон бери ремиссиядамын. Жылында барып дарыланып турам. Караганга аракет кылам, анан мага башка жолу деле жок болуп калды. Тренировкага барам, спорт, правильное питание у меня однозначно. Щитовидная железам алынган, ошондуктан азыр туура эмес тамактансам, всё на лице дегендей сразу билинет. Ооба. Анын аябай керектүү экенин дагы ошол өзүмдөн өткөрдүм, как пациент катары, врач катары эле эмес, пациент катары. Бизде кыргыздарда ушундай бар эмеспи, жамандык менен гана үйрөнүшүбүз керек. Анан жакындарыма, балдарыма, үй бүлөмө дагы ушул көп аябай сабак болду. Ошондуктан менин кеңешим азыр башташ керек. Эртең эмес, бүрсү күн понедельник эмес, азыр башташ керек. Спорт, тамак бул ден соолуктун 100% биринчи башталышы. Ошол жолдошум дагы дарыгер деп айттыңыз, 2 балам бар дедиңиз. Сиздер күндү кантип өткөрөсүздөр, бир мындай айтып берсеңиздер? Жолдошум экөөбүз кээде күлүп сүйлөшөбүз, бир жумада канча жолу көрүштүк деп. Ал хирург болгон үчүн национальный госпитальда иштейт, санавиация боюнча дагы хирург болот. Ал башка региондордо катуу жаман случайлар болсо дагы чакырылып кетет. Көлгө жөнөтүшөт хирургдар жетишпеген үчүн. Ошондуктан биз кээде эле көрүшүп калбасак, бирок ал аябай аракет кылып атат балдарга көбүрөөк көңүл буруп калайын деп, эмнеге дегенде өзүнүн
чоң коллегалардын балдарын көрүп ошолор мээримин албай калганын ооба, көрүп, аталык чувство, воспитание албай калганын көрүп азыр аябай аракет кылып калган кезде анан ошол атасы жок экенине азыр жумушта экенин билдирбейин деп мен дагы ошол стационарга барбаганга аракет кылып поликлинический жумушумду бүтүрүп балдар менен алек болгонго аракет кылам. Балдарыбыздын саны жок, бирок сапаты бар. 2 балабыз бар, Ооба. 11 жашта жана 7 жашта. Ошол менин жообум, эмнеге кайра эле төрөбөйсүң дегендин жообу ушул болду. Бирок туура айтасыз. Мен дагы өзүм 2 балам бар. Баягы бүгүнкү күндө балдарды кароо өтө кандай десем, кыйын эле болуп калды да, себеби башкалар айтат биз ой 5-6 жетини төрөп койгонбуз, жакшы эле жүрөт баары деп. Бирок ал мурда болчу. Бүгүнкү күндө ал татаалыраак болуп атат. Бирок Кудайга шүгүр, баары жакшы деп айтмакчы. Сиздин да балдарыңыз чоңоюп калган турбайбы? Бирөөсү 11де, бирөөсү 7де. Сонун Жазгүл. Эми кийинки суроом бул сиздин алдыдагы пландарыңыз, 5 жылдык пландарыңызды айтып кетсеңиз. Наставниктерибиз көп планыңар менен бөлүшө бербегиле деп айтат. Эң жакынкы пландарым бул ошо өзүмө ученик алган, ассистент алган, өзүмө окшотуп окутуп, чокутуп өзүмдүн эми бир аз навыктарымды берип, бир аз бошонушум керек болуп атат. Эмнеге дегенде менин миссиям кабинетте отургандан сырткары болуп атат. Ал жерге батпай калдым мен. Элиме, жериме ошо информацияны жеткирген миссияма жетишишиме аракет кылып аткан учурум. Сонун акыркы суроо бул ачык микрофон. Сиздин каалоо тилектериңиз биздин элибизге? Дайыма ден соолукта бололу. Коронавирус бизге көрсөттү окшойт бул ден соолук биринчи орунда экенине. Дайыма бирге бололу, биримдикте бололу. Биз сиз менен чогуубуз, дарыгерлер оорулуулар менен бирге болот. Башкача болушу мүмкүн эмес деп ойлойм. Сонун, рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бизде конокто Жазгүл Матраимова болду, кесиби боюнча гинеколог, эндокринолог. Эгер подкастыбыз жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк коюңуздар, комментарий калтырыңыздар, жооп беребиз сөзсүз, жана бизге катталганды унутпаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.